Урматтуу достор, сиздер баарыңыздар бизге телефон чалып кайрылып келесиздер регистрация маселеси боюнча. Биз профсоюз KG командасы регистрация жасабайбыз. Биз болгону сиздерге официалдуу түрдө трудовой договор жасап берүүгө даярбыз. Биздин өзүбүздүн фирмага жумушка алууга, сиздер барып регистрацияңыздарды узартып алууга, квартирага коюп алууга мүмкүнчүлүк түзүп беребиз. Андыктан көрсөтүлгөн номер менен байланышыңыздар, сиздерге трудовой договор керек болсо, 100% кепилдиги менен жасап бере алабыз. Assalamu alaikum, урматтуу Профсоюз KG YouTube каналынын көрүүчүлөрү, катталуучулары, баарыңыздардын кушубак күнүңүздөр менен баарыңыздарды көңүлтүр экрандан көрүп турганыма аябай кубанычтамын. Менин атым Тимур Курманбеков, жана Профсоюз KG командасы. Бүгүн бизде өзгөчө күн, билесиздер, бүгүн 21 март, Норуз. Баарыңыздардын Норуз майрамыңыздар менен туугандар, биринчиден. Экинчиден, бүгүн бизде башкача эфир болот. Баратканыбызды чогуу көрүңүздөр, биз менен бирге болуңуздар. Кеттик анда. Биз бүгүн ушул продуктыларды салып атабыз. Бул жакта аш бар. Каяка баратканыбыз азырынча сиздерге сыр болуп турсун. Буюрса айтып беребиз. Бүгүн мынакей чайхана Энесай кафесинин демилгеси менен буюрса жакшы иш болгон турат. Биздин Тина карындашыбыз дагы ошо демилге көтөрүп, буюрса жакшы иш алып барып атабыз. Биз менен бирге болуп туруңуздар, андыктан мекендештер, бүгүнкү күндө аябай дуу болуп аткан бир чоң маселеге баратабыз. Биздин каналдан алыстабаңыздар. Биз жанатан бери айтпай келаттык эле, эми азыр айтууга туура келди. Бүгүн биз мекендештерибизди убактылуу кармоочу жайга келдик. Сахаровада, билесиздер, биздин мекендештер закон нарушать этип, андан кийин бир эмес эки жолу законду нарушать этип кармалган мекендештерибиз бар. Ошолорго бүгүн Норуз майрамында ысык тамак жана бир аз да болсо көңүл буруп коелу деп чайхана Энесай рестораны демилге көтөрүп, ошо баардык ошол жерде отурган мекендештерге тамак аш дайындап берди эле. Ошону алып келдик. Азыр ичине кирип, буюрса ичинде да сиздерге көрсөткөнгө аракет кылайлы. Бисмилля деп келип калдык, мынакей буюрса Сахарова. Кымбаттуу мекендештер, достор, көрүүчүлөр, мынакей биз азыр Сахаровада турабыз. Бул жерде азыр буюрса дагы башка Өзбекстан, Тажикстандагы биздин бордошторубуз, жердештерибиз, туугандарыбыз дагы келип бул жака, алар дагы өздөрүнүн мекендештерине жардам катары ушул тамак алып келишет экен. Анан биз дагы келип калдык. Буюрса мынакей Тина биздин ошо чайхана Энесайдын представители десек болот. Тина, саламатсыздарбы? Кош келипсиздер да. Чайхана Энесайдын атынан бул жака тамак киргизип жатабыз. Чайхана спонсор болуп, ушул жакта ачка калган мекендештерибизди бүгүнчө биринчи жолу тамак киргизип атабыз. Дагы да ойлойбуз, до конца киргизебиз, бул проблемалар жоюлат деп ишенебиз сиздерге. Болду. Башка эмне? Бул демилге эмне болуп көтөрүлүп калды? Кубаныч байке диаспорадан айтып, ушундай мекендештерибизди айткандан колдоо көргөзгөнгө келдик Кубаныч байке менен. Кубаныч байке демекчи, бизде диаспоранын, кыргыз диаспоранын жетекчиси Кубаныч Осмонбеков да бул жерде байке. Бул демилге эмнеден баштап көтөрүлүп калды? Бирок мен билишим боюнча жыл сайын эле ушул майрамдарда ушундай жакшы демилгелер болуп турат. Негизи жылына бир эки жолу келип турабыз. Жылына эки жолу келип, ушу мекендештердин ал акыбалын сурап, андан кийин бир аз болсо да көңүл буруп, аш сагынып калышат, ошолорду берип, андан тышкары азыр 2-3 күндөн мурун ошо соцсеттерде, YouTube каналдарда аябай чоң резонанс болот да, ошо Сахаровада мекендештер аябай көп болуп, тыгылып аттыр, кыйналып аттыр, эч ким Кыргызстанга жөнөтпөй аттыр деп, ошо эки иштен бир иш кылып, биротоло келип, ал акыбалын сурап, азыр анча-мынча мекендештердин штрафтары төлөнбөй аттыр. Ошо штрафтарын төлөйбүз. Ошолорду мекенге кандай себептер менен кетпей атат, чын эле кармалып атабы? Арасында бир 3-4 айдан бери жаткандар бар экен. Алар эмне үчүн көп жатат? Негизи ашып кетсе бир 20 күндүн ичинде Кыргызстанга кетиш керек эле да. Ошол себеп менен азыр ичине бир сыйра тактап көрөбүз. Ошонун негизинде андан кийин жыйынтык чыгат. Кээ бирөө мисалы соцсеттерде айтып атат, балдар менен жатат деп. Мисалы үчүн балдар жатышы мүмкүн эмес бул жерде. Ал эми туура эмес маалымат да. Ошон үчүн ошо туура маалымат биринчиден бериш керек.
Экинчиден болсо бул Субсик Сахарова, Центр содержания иностранных граждан Сахарованын өзүнүн бир кичинекей эрежелери бар. 10 жумуш күн биякта мекендеш жатыш керек. 10 жумуш күн ичинде эгерде обжалование болбосо судебный приставтарда анда ошо документтерин тастыктап туруп анан Кыргызстанга мамлекеттин эсебинен кетиришет. Орус тарап болсо өздөрү төлөйт, штрафын төлөйт, жол киресин төлөйт баш аягы. Ошол орточо эсеп менен негизи дайыма бир 80дей мекендеш биякта турчу эле айына негизи. Мунусунда бир аз көбүрөөк экен, себеп деген жакында ошо нелегал деген рейд өттү ошол негизинде. Ошо рейдтен кийин биякта көбөйүп калыптыр. Азыр ошол бир сыйра сүйлөшүп туруп, ошо сүйлөшүү жолдору менен тастыктайбыз эмне болот экен. Бул жака получается законду 2 жолу бускандарды алып келет. Биринчисинде выдворение берип 10 күндүн ичинде чыгып кетүүгө уруксат берет. Эгер ошондо дагы 10 күндөн кийин чыкпай жүрө бергендерди экинчи жолу кармалгандарды бул жака алып келет. Ну, тилекке каршы негизи мындай 2 жолу штраф болгондон кийин выдворениеден кийин бияка алып келет деген стандарт жок. Мисалы үчүн рейд учурунда болсо бир эле административный штраф болсо, эгерде же болбосо грубый административный штраф тилекке каршы ага 18.8 деген жанагы не постановка на миграционный учет, же болбосо постановка на миграционный учет не по месту жительства деп коет да. Ошол да тилекке каршы кирип калат. Ошонун негизинде ошол эгерде административный правонарушение тастыкталса, соттун чечими кабыл алып, ошо Россиядан чыгарылсын десе, ошо мекендештерди бияка алып келет. Выдворение болсо бул эскертүү берилет. То есть сен мамлекеттен чыгып кетишиң керек, Россиянын ичинен 10 күнүн ичинде чыгып кетишиң керек. 10 күн ичинде чыгып туруп, анан кийин 3 жылга чейин сага кирүүгө тыюу салынды деп. Ал выдворение деп коет. А депортация болсо тилекке каршы бул мажбурлук. Мажбурлоо түрү менен Сахарова алып келип, андан ары Кыргызстанга жөнөтөт. Рахмат байке. Андыктан туугандар, баарыңыздарды ошо документтериңиздерди деги эле толуктап, тактап, бул башка чет өлкөдө жүргөндүгүбүзгө байланыштуу дайыма законду бузбаганга аракет кылууга чакырам. Биз сиздер менен сиздердин колдооңуздар менен бийиктикке бирге жетебиз. Андыктан лайк, комментарий биз менен бирге болуңуздар. Мынакей Вадим Кажанов да келген. Баарыңыздар билесиздер, миграциянын жетекчиси Россия Федерациясында. Ошондо командасы иштеп атат. Ну что ж, друзья, у нас есть наши друзья с Узбекистана, у них то же самое. Сегодня байрам, и вот они тоже сегодня привезли здешним людям небольшой такой, можно сказать, подарочек, да? Можно вопрос задать? У вас народ собирал деньги, чтобы вот еду привезти, или у вас есть спонсоры? Да, в первую очередь хочу всех поздравить с этим весенним праздником Навруз. Ну, от лица узбекской диаспоры у нас есть спонсоры, которые спонсировали данное мероприятие и организовали плов. Отлично. А часто ли вот так вот вы делаете это? Ну, наша деятельность вообще началась с прошлого года, непосредственно именно в нашем руководстве. И можно сказать, что это первый наш выезд. И думаю, что в последующем мы будем увеличивать данные доходы. Отлично. Достор, ошондой эле бизде кыргызстардыкындагы диаспорадан келип атат. Бирок ошол учурда эле ошо кыргыз диаспорасынан келген учурда дагы бизде Кыргызстандан демөөрчүбүз, спонсорубуз бул чайхана Энесай. Кыргызбаев Азиз байкенин аманатолчу өзүнөн чыгарган, өзү берип жиберди, аманатын бизге тапшырып койгула деп. Кыргызбаев Азиз байкенин аманатын тапшырганга келдик. Жакшы, рахмат. Биздин деги эле ким көрүп аткан болсо, ушундай демилгелерге ким кийинкиде жардам кылабыз дегендер болсо, биздин эшигибиз ачык, баарыңыздарды күтөбүз, жардамга келсеңиздер болот. Ал эми өзбек жетекчилерибизге дагы чоң ыраазычылык. Вам тоже спасибо, что поддерживаете этот. Я думаю, это нужно не только в праздник, а вот обычные дни надо делать. Да? Традицию надо делать. Каждый из нас, кто мигрант, любой, кто может попасть в эту ситуацию, это реально. Вот я сам побывал, я знаю, да? Так что всех приглашаем, кто хочет помочь. Мы будем рады приехать с вами и быть здесь, помочь нашим соотечественникам. Мынакей достор, биз эле эмес, дагы биздин коңшулаш өлкөдөн Өзбекстан, алар дагы өздөрүнүн жетештерине ошо жетерлик кылып, булар дагы плов алып келиптир. Баарыңыздардын Наурыз байрамыңыздар.
приехали, ну, он не первый раз. Владимир Владимирович, мы еще до этого приезжали перед разными праздниками. Вот, знаете, вот, бывают разные ситуации в жизни, да, к большому сожалению, наверное, вы оказались именно не в том месте, не в то время, скажем так. Но, как говорится, это воля судьбы, мы как диаспора, представители диаспоры, все-таки не забыли о вас, мы как раз таки у каждого нашего соотечественника смотрим, сейчас будем разбираться вместе с Владимиром, и, соответственно, будем стараться вас, чтобы вас отправили на родину пораньше. То, что мы сейчас можем. С Торузом, хочется сказать теплые слова, весеннее наследие, все будет хорошо, то есть жизнь на это не заканчивается. Все впереди, значит, судьба распорядилась так, что Всевышний сделал так, что вас ждут в будущем более лучшие моменты в жизни. Азыркы учурда мынакей Сахаранын ичиндебиз. Азыр адамдар ар кандай өздөрүнүн маселелерин айтып берип атат. Кимдер канча убакыттан бери отурат, эмнеге отурушат, эмнеге дагы эле соттолбой жатканын айтып беришүүдө. Адам көп. Өзүңүздөр көрүп аткандай. Буюрса азыр тамак ашын берип, биздин максатыбыз тамак ашты алып келип берүү болчу. Ошо тамак ашын берип, майрам менен куттуктап койдук. Ошо туугандар, ушул жака келип калбаш үчүн баарыңыздарды, документтерди жана законду бузбага чакырып кетмекчимин. Сахаровада кирдик, уруксат берди тартырганга, ыраазычылык Кубаныч Усманбековго. Чайхананын аманаттарын алып келди Эне Сайдын. Бул жакта өзбек туугандарыныкы да турат. Борсокду да аманат беришти. Борсок. Мен ойлойм, бул Сахаров мамилесин чечесиздер деп. Урматтуу көрөрмандар, мынакей Сахарова келип, ар бир ушул жерде камакта отурган мекендештер менен, ордоштор менен сүйлөшкөнгө аракет кылдык. Ар биринин өзүнүн көйгөйлөрү бар, көптөгөн вопростор бар. Көбүнчө маселе бул ошо айымдардан дагы, эркектерден да угуп калдык. Бул регистрация маселеси, регистрациясы базадан чыкпай калып эле калып калганда, ушул бардыгын эле өзүбүз күнөөлүүбүз. Бирөөбүз ишенип тапшырабыз, бирөө болсо алдап туруп ушундай левый жасап берет. Анан кийин ушул маселе болуп атат да. Барыңыздар чакырып кетмекчимин, бири-бирибизди алдабай, наоборот, бири-бирибизге көмөк көргүзүп, жардам кылганга, бөтөн жерде жүргөн үчүн бири-бирибизди колдойлу. Мен ар дайым айтып келем, сиздердин колдооңуздар менен биз бийиктикке бирге жетебиз. Андыктан биз сиздерден колдоо күтөбүз. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы болду. Кийинки видеодо көрүшкөнчө, амандашканча сак саламат болуңуздар. Биз сиздерди жакшы көрөбүз. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.